сайын өтүүчү мугалимдер арасындагы спартакиада болуп өттү. Спартакиаданын 10 түрүнөн мугалимдер ат салышты. Өтө кызыктуу болду. 2 жуманын ичинде өтө кызыктуу болду. Мен анан айтып кетсем, 3-чү орунду биздин ФЭУ факультети ээледи. 2-чи орунду биздин табигый техникалык факультети ээледи. Ошондой эле 20-чы спартакиаданын чемпиону болуп биздин тех колледж ГТК факультетибиз бар. Ошо чемпион болуп мына аякта отурабыз азыр. Биздин максатыбыз эми мугалимдердин жакында 11-нен 17-сине чейин республиканский спартакиада болот. Кудай кааласа биз азыр мен ойлоймун биз командаларыбызды уже агайларыбызды тандап алдык. Кудай буйруп насип кылса bir жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ишеничтемин. Биринчи орунга 20 000, экинчи орунга 15 000, үчүнчү орунга 10 000 накталай акчасын коюп бердик. Ошондой эле формасы менен формалары, кубок, медаль приздерин тапшырдык. Спорттун биз жалпы эле түрүнө 20-чы спартакиада болуп өткөндүгүнө байланыштуу биз буга чейин дагы канчамча даярдыктар көрүп жүргөнбүз. Ошону менен катар биздин мугалимдер жалпы эле түрү боюнча жакшы даярдыкка келип, жакшы жыйынтык көрсөтүп, мына жыйынтыгында бүгүн факультеттер аралык спартакиада биринчиликти алып чемпион болуп отурабыз. Себеби негизинен биздин мугалимдер бир эле спортко эмес, окуу мезгилинде дагы жана башка коомдук иштерге, жалпы университеттин иш-чараларына абдан активдүү катышып, аракеттерин жакшы көрүшөт. Мына ошонун жыйынтыгында биз да мына спорттук иш-чарада дагы бүгүн мына университеттин баалуу сыйлыктары, дипломдор менен сыйланып, университеттин чемпиону болуп бүгүн жыйынтыкты алды.